Салам, менин атым Тахмина. Мен силерге өзүмдүн жашоомдон силерге сабак болчу бир окуя айтып берейин. Маселенин баары менин ишенчээктигимде эле. Ошонун айынан менин эң жакын адамдарымдан оор сокку алдым. Кичинекей кезимден бери эле музыка жашоомдун эң маанилүү бөлүгү эле. Музыкасыз өзүмдү жоготуп алчудай сезчүмүн. Ырдаганды жана ыр жазууну абдан жакшы көрөм. Кичинекей кезимде ата энем муну жөнөкөй эрмек катары санашса, чоңойгон кезимде таптакыр каршы туруп алышты. Алардын ою боюнча ырчылык кыз бала үчүн олуттуу профессия эмес. Тайжем гана менин дареметимди байкап, талантымды көрүп, дайыма колдоп турду. Ага абдан ыраазымын. Ал ата энемдин оюн да өзгөртө алды. Үй бүлөлүк макулдашмадан кийин вокал боюнча курска жазылдым. Сүйүнүчүмдө чек жок эле. Жаңы досторду да таптым. Мына ошол жактан мен ага жолуктум. Менин жүрөгүмдү багындыра алган жалгыз адамды. Ар бир жолугуу сайын ага сүйүүм күчөй берди. Анын үнү дагы өзгөчө сезилчү. Камкор, ачык айрымчу, харизмасы менен мени багындырып алды. Баса ал дагы таанымал ырчы болууну каалачу. Аны менен эң сонун убакыт өткөзчүмүн. Кээде курстардан кийин мен үйүмдө музыка окуп калып калар элек. Анын энергетикасынан эргүү алып, ыр жазганды абдан жакшы көрчүмүн. Өзгөчө ал гитара черткенде. Биздин ортобуздагы сүйүүбүзгө арнап ыр да чыгардык. Ал орток эмгегибиз эле. Социалдык тармактардын бирине жүктөдүк. Жүктөр, замат, көрүүлөр жана рейтинг абдан бат эле өсүп кетти. Биз болуп жаткандарга абдан кубанып жаттык. Анын популярдуулугу өсүп, көчөдөн да тааный башташты. Баардыгы жакшы эле кетип аткан. Эч кандай жаман ой да башыма келбептир. Бирок бир күнү мен үйүмдө болчубуз. Ал телефонун унутуп чыгып кеткен. Көптөгөн билдирүүлөр келерди. Кызыгуум артып кетти да, телефонун алып карай баштадым. Ар кандай кыздардан келген каттар мени шок кылды. Көз жашымды жана эмоцияларымды кармай албай калдым. Албетте ал кайтып келгенде бүт бардыгын түшүндүрүп берүүсүн талап кылдым. Ал танган да жок. Ушул окуядан кийин менин кызганычымдын айынан көп уруш талаштар боло баштады. Ал мен тааныбаган таптакыр башка адамга өзгөрдү. Мен ишенчээк болчумун. Такдан кадамды өзгөртө албайт деп ойлочумун. Жаңылыптырмын. Нуржигит өтө орой, өзүн өзү сүйгөн жана боюн көтөргөн адам боло баштады. Анын айланасында мен тааныбаган көп кыздар да пайда болду. Мен аны дайыма актачумун. Себеби мен аны сүйчүмүн да. Бир жолу Сейилбакта менин балалык досумду көрүп калдык. Аларды бири-бирине тааныштырдым. Ал абалыбызды сурашкандан кийин жазышабыз да деп тарап кеттик. Биринчи жолугушууда эле экөөнүн ортосунда бир нерсе болгондой сездим. Кийинки күнү эле жигитим социалдык тармакта ага жазылып алыптыр. Бири-биринин сүрөттөрүнө лайк басышып, комментарий да калтырышыптыр. Бул абал мени бир аз ойлондурду. Бирок ал кыз менин балалык досум да. Нуржигитке да абдан ишенчүмүн. Кечинде өзүмдү алаксытайын деп телевизорду күйгүздүм. Ал жакта Нуржигит интервью берип жаткан экен. Ал биздин орток ырдын жалгыз автору менмин деп маалымат берип атты. Бизди атактуулукка жеткизген ошол ырдын. Уккан кулактарыма ишене албай аябай жиним келди. Эшикке чуркап чыктым. Шаарыбыздын борбордук көчөлөрүнө кантип келип калганымды байкабай калыптырмын. Бир ресторандын жанынан өтүп баратып, Нуржигитти ошол балалык дос кызым менен чогуу отурганын көрүп калдым. Жанашып отурушуп, бир нерсени сүйлөшүп атышкан. Бир убакта өбүшүп башташты. Бул мага 2 эсе катуураак сокку болду. Көңүлүм калды. Менин эң жакын адамдарым мага ушундай ырайымсыз мамиле кылышаары үч уктасам да түшүмө кирбейт эле. Көз жаштарымды кармай албай калдым. Болгондордун баарынан кийин мага баары бир болуп калды. Мектепти таштадым. Жакындарым менен да сүйлөшпөй калдым. Өзүмдү сырткы дүйнөдөн тосмолоп салдым. Музыканы дагы, ыр жазууну дагы таштадым. Өч алуунун ар кандай жолдорун ойлондум. Бул окуянын эч нерсесин калтырбай, баардык сырларымды билген Тайэжеме айтып бердим. Өч алуу пландарым жөнүндө. Тайэжем, өч алуу жаман мотивация. Мен сенин ордуңда болсом, өзүмдүн эң мыкты версиясы болууга аракет кылып, аны кылган иштерине өтө өкүндүрмөкмүн. Андан ары да өзүмдү дагы өнүктүрүп, келечегиме кам көрмөкмүн. Бул сөздөр мени абдан шыктандырды. Тайэжем дайыма эң керектүү сөздөрдү табып айтат эле. Өзүмө эч качан өткөн ишке өкүнбөйм. Өзүм жана келечегим үчүн колуман келген баардык нерсени кылам, деп сөз берди. Мен вокал курстарында дагы көбүрөөк тырышып окуй баштадым. Өзүмдүн ырларымды да жаздырып аттым. Көп өтпөй, биринчи альбомум жарык көрдү. Публика мени кабыл алып, ырларым хиттерге айлана баштады. Өзүмө ошондо чындап ишендим. Качан өзүмдү бактылуу сезе баштаганда, мурунку жигитим кайра жашоомдо пайда болуп алды. Күнүгө чалып, жазып, гүл берип, бирок ал мен үчүн өткөн чакта калган. Мен ансыз деле бактылуу болууну үйрөнүп калгам. Эми жашоо спутнигин тандоодо өтө дыккат мамиле кылып калдым.